Ички иштер органдарынын мурдагы кызматкери Чубак Сыргабек уулу Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине нааразы болуп президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал видео кайрылуусун социалдык тармактарга жарыялаган. Буга байланыштуу Ош ОИБтин басма сөз кызматы түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда 2021-жылдын 11-июль күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Кара Суу районунун Фуркат айылынын жашоочусу 28 жаштагы ША аял киши арыз менен кайрылган. Арызда 2021-жылдын 10-июль күнү саат 16:00 чамаларында күйөөсү Сыргабек уулу Чубак өз ара пикир келишпестиктен улам аны жана 3 жаштагы уулун уруп, денелерине жараат келтиргендигин билдирген. Чогултулган материал Кара Суу РИБтин электрондук журналына катталып, 2021-жылдын 12-июль күнү Жоруктар жөнүндөгү кодексинин 66-беренесинин 1-бөлүмү менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Жабырлануучулар ША жана уулу Ч уулу Б денелеринен алган жарааттарын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. 2021-жылдын 28-июлдагы Ош облустук соттук медициналык экспертиза бюросунун корутундусуна ылайык аялы жана уулу ден соолугу кыска мөөнөткө бузулушуна алып келген жеңил жаракат алгандыктары аныкталган. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктады, деп билдирет өлкө башчынын басма сөз кызматы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын улуттук майрамы эгемендүүлүк күнүнө карата менин эң жылуу куттуктоолорумду кабыл алыңыз. Биздин өлкөлөр ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык тухумда өнүгүп жатат. Ар түрдүү тармактардагы эки тараптуу кызматташуу Евраз, ЭС, ЖКК, КМШ, ШКУ жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагындагы кызматташуу жакшы натыйжа берүүдө. Биргелешкен күч-аракеттер менен биз дос элдерибиздин тыргалчылыгы үчүн аймактык коопсуздукту жана стабилдүүлүктү чыңдоо максатында өз ара пайдалуу орус-кыргыз мамилелеринин бардык комплексин мындан ары кеңейтүүнү камсыздайбыз деп ишенем, деп айтылат куттуктоо катында. Владимир Путин Садыр Жапаровго чың ден соолук жана ийгиликтерди, ал эми өлкөнүн бардык жарандарына тынчтык жана гүлдөө өнүгүү каалады.